Cunaydı Bağdaди деген çoğun avliya ötken, ошол Bağdat şahrında бүткүл ilim boyunca İslam dinide uşunçalık alım, avliyalık daraja жеткен çoğun insan ötken, ошол ulu insandın ошол ayat hadislerden alıp ismen bizge aytkan sözlerden sizlerge aytıp bersek, kimden bir ilim alsa, ilimi ошол yakın menen koştol bolsa. İlim alıp, siz ilim alıp jatasız, bирок ilimde bir yakınga, толук bir işenimge жетпесеңiz, al iliminiz ilim bolboyt deyt. Azı biz Hudaydın bar ekendigi jönündө bilip жатканыбыз бул ilim болуп эсептелет. Кыяматтын бар экендиги жөнүндө билсек, ал ilim болуп эсептелет. Riba, sütkorluk haram ekendигини билген болсок, бул ilim болуп эсептелет. Бирок ошол илимибиz, билген нерсебиz толук якын, толук ишеним менен коштол болсо дейт, ал ilim болбой калат дейт. Анан биз ушул Кудай бар экен, бүткүл ааламды жараткан Кудай бар экен. Кудай тараптан келдик, эртең күнү Кудай тарапка барат экенбиз. Кыямат бар, кабыр азабы бар. Кабырга киргенибизде эки периште келип суроо берет деп, ошолордун бүт баарга якын кылып, толук илим алып ишенгенден кийин, ошол якыныбыз, ошол ишенишибиз менен чогуу хауф, жанагы Алладан коркуу сезим болбосо, бул якындагын пайдасы болбой калат экен. Бул якын болбой калат. Толук ишенгенден кийин, ошол толук ишенимдин негизинде Алла Тааладан харам нерселерден тыйылып, коркуп, кыяматтагы азаптан коркуп жашашыбыз керек. Андан кийин ва хауфуху бил амал. Эми Алла Тааладан чындап коркуп, кыяматтан коркуп, кабыр азабынан коркконубуздан кийин ошого жараша коркунуч ошол амал менен кошо болуш керек экен. Амал да кылышыбыз керек. Мен кабыр азабынан коркомун. Мен кыяматка толук ишенемин. Толук якыным бар. Кабыр азабы хак деп билемин. Ошол кабыр азабынан мен коркомун, кыяматтан коркомун деп коюп, бирок амалды Аллах жактырган амал эмес, шайтан жактырган амал менен жүрсөк, ал коркунучтун дагы пайдасы жок экен. Чындап корккон киши болсо, анда ал амал кылат эле дейт. Андан кийин ошол амал ва амалуху бил ихлас. Кылып аткан амалдарыбыз, намаз окуйбузбу, орозо кармайбызбы, ажылыкка барабызбы, ооз ачтырабызбы, мечит курабызбы, садака беребизби, бирөөгө бир жакшылык кылабызбы, ушунун бүт баары ыхлас менен болуш керек экен. Амалды көпчүлүк адамдар жасап атабыз, сыртыбыздан караганда. Намаз окуп атабыз, орозо кармап, жетимдерге, жесирлерге жардам берип, мечиттер куруп жаткандарыбыз сол тура, бирок ошол жерде ыхлас болбой калса, анда ал амал дагы пайдасы болбой калат. Кожо көрсүн болуп, эл көрсүн, эл мактасын деген нерсе болуп калса, ыхлас жоголгондон кийин ал амалдын дагы пайдасы болбой калат. Кыяматка кабырга барганыбызда ал амалыбыз эч нерсеге жарабай калат. Ошондуктан мусулман бир туугандар, ушул амалды аткарып аткандан ушунчалык ыхласка бекем болуш керек. Жанагы шайтан дагы Алла Тааланын улуктугуга касам ичип айткан, мен сенин улуктугуңа касам ичип айтамын, жер бетиндеги бүткүл инсанды, адам баласын азгырамын, илля ибадака минхумул мухласин. Бирок мен азгыра албаймын, ыхластуу инсанды гана азгыра албаймын дейт. Калган бүт баарыны алымың болобу, башкаң болобу, азгырамын дейт. Көрдүңүзбү? Тарыхты карап көрсөңүз, канчалаган алымдар, канчалаган башкалар адашып кеткен, карапайым элди жөн эле коюлу. Ушунча илим менен туруп азгырып кеткенден кийин жөнөкөй карапайым элди ал шайтан өтө эле жеңил азгырып коет. Ушунчалык айлакер, амалкөй душманыбыз бар, ал шайтан. Ошону дайыма өзүбүзгө душман тутуп жүрүшүбүз керек. Андан кийин ошо ыхлас болгондон кийин ошо ыхласыны дайыма ошого мужахида кылып, ошону бекемдеп жүрүшүбүз керек. Ошого аракет кылып, улам ыхласты бекемдеп турушубуз керек. Бир амалды аткардыкпы? Ыхлас Алла үчүн эмес, кожо көрсүн болуп калса, ошол амалды кайрадан аткарышыбыз керек. Ошол жерде тооба кылышыбыз керек. Аллахым, мен сени ыраазылыгың үчүн эмес, эл мактасын, эл көрсүн деген ниет болуп калды. Аллахым, мени кечир деп, ушунчалык ыхласка аракет кылып турушубуз керек экен. Ушундай амалдарда жанагы илими якынга жетпесе, якын
коркунуч менен коштол болсо, коркунуч амал менен коштол болсо, амал ыхлас менен коштол болсо, ыхлас жанагындай аракет кылуу менен коштол болсо дейт, ал адам халак болуучулардан дейт. Эртең кыяматта өкүнүүчү инсандардан болуп калат. Деп ошол Жунайд Багдади рахматулла алейх алдын ала ушинтип чоң аулия ушинтип айтып кеткен экен.